чет өлкөгө операция деп барууга эме мындай кыйынчылык тартпаш керек да. Мындайча айтканда, биздин жарандар өзүбүздүн республикада татыктуу түрдө медициналык жардам алууга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ушул оорукананын курулуш максаты да ошол. Бул ооруканада, мисалы үчүн 35 миң, 50 миң, 100 миң доллар көтөрүп чет өлкөдө операция кылып, пересадка печени, пересадка почки деп жүргөн жарандар бар. Ошол ооруларды биз мына чет өлкөгө көтөртпөй акчасын ушул Бишкектеги ооруканада аткаруу максаты. Бул больница жанакындай бир услугаларды, клининговый услуга дейт, анан лабораторный услуга, жанакы ар кандай услугаларды закуп кылат экен да, сатып алат экен. На коммерческой основе дейт. Бул расходтордун баары жанакы эле дарылоо услугаларын ичине кирип калат. Анткени бул акчаны кайда списать этишпейт да. Ошого байланыштуу менин мына өзүмдүн бир анализ кылган чечимим, бул больница мындай биздин карапайым элибизге эмес, бул мындай байларга түзүлгөн больница болуп калат да.